Манас аэропортунда адамдар эвакуацияланып, оюнчук граната табылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Манас аэропортунда гранатага окшош буюм табылып, адамдар эвакуацияланды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, кечээ 9 январда саат 19:42 чамасында аэропорттогу Допио кафесинин арткы тарабында курулушчулардын арасынан гранатага окшош шектүү буюм табылган. Бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, дароо аэропорттун аймагы курчоого алынып, бардык жарандар жана жүргүнчүлөр эвакуацияланган. Милиция кызматкерлери УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте керектүү тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүп, саперлор тобу жеринде иштеп, натыйжада табылган граната оюнчук болуп чыккан. Келүү же учуп кетүү боюнча эч кандай кечигүү болгон жок. Азыр кордон алынып, аэропорт кадимки режимде иштеп жатат. Учурда оюнчук граната койгон, кол салгандарды аныктоо жана кармоо иштери жүрүп жатат деп билдиришти облустук милициядан. Бразилияда бизнес учак аэропортко кона албай өрттөнүп кетти. Бразилиянын Сан-Паулу штатынын түнүк жээгинде жайгашкан Убатуба шаарындагы аэропортто Cessna Station 525 бизнес учагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, ал конуу учурунда ылдамдыкты азайтпагандыктан өрт чыгып кеткен. Бирок учактын ичиндеги 4 жүргүнчү аман калып, учкуч жүрөгү кармап каза болгон. Күбөлөрдүн айтымында учак абадан кулаган эмес. Ал конуу учурунда токтоно албай калган. Убатуба шаарынын полиция кызматы пляждагы эс алуучулардан 3 жаран оор жаракат алганын билдирди. Учурда кырсыктын себептери тийиштүү кызматтар тарабынан аныкталып жатканы маалыматта кошумчаланган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Камчыбек Ташиев Испанияга барып, кыргыз футболчулары менен жолукту. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Испаниянын Аликанте шаарында окуу машыгуу жыйынында жүргөн кыргыз футболчулары менен жолугуп, алардын жолдоштук беттешин стадиондо көрдү. Оюн кечээ 9 январда өткөн, анда 20 жашка чейинкилер арасындагы кыргыз курама командасы Испаниянын Картахена клубуна каршы ойноп 5-0 эсебинде жеңишке жеткен. Оюндан соң Ташиев футболчуларды жеңиши менен куттуктап, жаңы башкы машыктыруучунун жетекчилиги алдында команданын Азия кубогуна болгон даярдыгы мыкты экенин белгиледи. Ашуулардагы абал: Төбө ашуу ачык, ала бел жабык. Бүгүн 10 январга караган түнү саат 12:10 Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга карата киргизилген убактылуу чектөө эртең менен саат 9:00 алынды. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, Бишкек-Ошуна жолундагы ала бел ашуусундагы чектөө азырынча күчүндө. Министрликке караштуу Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканалар тарабынан инерттик материалдарды чачуу, тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Бишкекте жабдыктар менен сынакка кирген жаран айдоочулук күбөлүк албай калды. Бишкекте айдоочулук күбөлүк алууну көздөгөн жаран сынакка атайын жабдыктар менен кошо кирген. Айдоочулук курамды жана транспорт каражаттарын каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча бул факт аныкталгандан кийин ал жаран сынакка киргизилген жок. Курсанттын иш-аракетинде юридикалык баа берүү үчүн бардык материалдар укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Петербургда муз эркек кишинин башына түшкөн видео тарады. Петербургда имараттын шыбынан түшкөн муз эркек кишинин башына тийген. Ал тежерда мунасынын дөңгөлөгүнүн астына кулады. Окуя видеого түшүп калган. Приморозск районунун прокуратурасынын маалыматына ылайык териштирүү иштери башталган. Буга чейин Петербургда муз кыздын башына түшүп, ал мээси чайпалган болчу.